юрист болуп, кийин депутат болууга эмне түрткү болду? Жаштыгыңыз, бала чагыңызга кайтып келсе, кандай үй бүлөдө тарбияладыңыз? Эми кандай десем, мен ойлойт элем, катардагы кыргыздын нарк населин, каада салтын сактаган үй бүлөдө төрөлдүм, өстүм, билим алдым. Ата энеме абдан чоң ыраазычылык билдирип кетем. Атам ушул айылдан өзү келип, ошол учурда юридикалык факультетине тапшырып, алдыңкы студенттердин бири болуп, укук коргоо тармагында эмгектенди. Апам болсо ошол учурдагы педагогический институтту бүтүрүп, ошол жакта учитель русского языка и литературы болуп мектепте сабак берди. Жөнөкөй тил менен айтканда мугалим болду. Катардагы ушул кыргыздын баалуулугун карманган үй бүлөдө өстүм. 5 бир тууганбыз, 4 эркек, 1 кыз. Мамлекеттик кызматта иштеген жалгыз мен. Буга чейин агам укук коргоо тармагында прокуратурада иштейт эле. Бир райондордун биринде прокурордун орун басары болуп, бирок мен саясатка келгенден баштап агамдан сурандым. Ошол бир үй бүлөдөн бир саясатчы болушу керек. Мамлекеттик кызматта аралашканга биз эле бололук, сен ушу жеке тармакка өтүшүң керек деп. Агам сөзүмдү четке какпады. Кыскача айтканда ушундай.